Эгерде нан курмандыгына карапага бышырылган нан алып келсең, анда ал зайтун майы кошулган буудай унунан жасалсын. Теңирге ушундай жасалган нан курмандыктарын алып кел. Аларды ыйык кызмат кылуучуга бер. Ал болсо аны курмандык чалынуучу жайга алып келип коет. Ыйык кызмат кылуучу ал курмандыктардын бир бөлүгүн алып, теңир эсине алышы үчүн курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберсин. Бул жыты теңирге жаккан курмандык. Ал эми нан курмандыгынын калганы Аарунга жана анын уулдарына тиешелүү. Бул теңирге арнап өрттөлчү курмандыктардын эң ыйыгы. Теңирге арнап алып келген нан курмандыгыңардын эч бирине ачыткы кошпогула. Анткени ачыткы кошулган курмандыкты балды теңирге арнап өрттөгөнгө болбойт. Аларды биринчи түшүм курмандыгы катары теңирге алып келсеңер болот. Бирок аларды жагымдуу жыт чыгаруу үчүн курмандык чалынуучу жайда өрттөгөнгө болбойт. Нан курмандыктарыңдын ар бирине туз сал. Курмандыктарыңа Кудайыңдын келишим тузун кошпой койбо. Ар бир курмандыгыңды алып келгенде туз ала кел. Эгерде биринчи түшүмүңдөн теңирге арнап нан курмандыгын алып келсең, анда алгачкы буудай баштарынан отко кууруп, жанчып майдалап алып кел. Аларга зайтун майынан куюп, үстүнө ладан салып кой. Бул нан курмандыгы болот. Ыйык кызмат кылуучу зайтун майы менен ладан кошулган дандардын бир бөлүгүн алып, теңир эсине алсын үчүн өрттөсүн. Бул теңирге арналган курмандык болот.